Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. YouTube каналында мен Муктеги Арыстанбек, сіздермен сұрадыңар жооп берем рубрикасында. Біз адаттагыдай эле бул рубрикада сіздерге өзүңүздөрдөн келген суроолорго жооп бергенге мүмкүнчүлүк таптык. Тагыраак айтканда, сиздер ошо комментарийлерге калтырган суроолордун ичинде башкаларга дагы ибрат боло турган, башкаларга да мисал боло турган суроолордун баарын тандап алдык жана аларга кезек менен жооп берип келатабыз. Бүгүн да бир суроо. Бұл суроо биздин бир кызыбыздан келиптир. Айгерим деген кыздан келиптир. Айгерим Ж деп турат. Айтмакчы мына ушул бизге суроо бергендердин баардыгы биздин ылдыйда комментарийлерибизде бар, биздин көрсөтүүлөрүбүздө издесеңиздер балким табасыздар. Балким өздөрүнө сиздерден да балким акылдуураак, бизден жакшыраак жооп болсо, өздөрүнө жооп да берип коюшуңуздар мүмкүн. Айгерим жазат: "Мени дагы бир жигит сүйөт. Мен аны сүйбөйм. Бирок ал жигит мени менен жаткысы эле келет. Эмне кылсам?" дейт. Өтө кызык суроо. Буну биздин кызыбыз берип атат. Мени дагы бир жигит сүйөт дейт. Демек бул кызыбыздын бир эки жагынан ашык балким жигити бардыр. Сүйлөшкөн адамдар бардыр. Ал мени сүйөт, мен аны сүйбөйм дейт. Караңыздар, ал жигит мени менен жаткысы эле келет. Эмне кылсам? Мына жерде да карама-каршылыктар, бул балким биздин азыркы муунда кыздарыбыздын ойлонуусунда бир карама-каршылыктар бар окшойт. Ал мени сүйөт, жаткысы эле келет. Эгер сүйсө жаткысы келбейт, кызым, ал үйлөнөт сага. Эгер сүйсө, ал чындап эркек киши болсо, чындап эр болсо, мындай жигит болсо, намыскөй болсо, сени тойго чейин булгабайт, кызым. Сага кол тийгизбейт. Сени атаңдын үйүнөн нике кыйып алып чыгып, анан сени аялы кылып алгандан кийин, сенин жоопкерчилигиңди мойнуна алгандан кийин, анан сени менен жатат, кызым. Ага чейин сага эгерде ушундай бир айтып аткан болсо, билдирип аткан бир жоосуну болсо, билгин, кызым, ал сени сүйбөйт. Сен ага болгону балким бир каражатсың. Балким өзүнүн бир кумарын кандыра турган бир ошол учурдагы бир кандай десем, бир ашыктык же болбосо бир инстинкт иш кылып койчу бир айбандык кумарды кандыруучу бир ага керек болгон заттырсың. Бирок сени келечек уулдарынын, келечектеги кыздарынын энеси катары караса, сени билип кой, кызым, никеден кийин гана сага кол сунат. Анткени чыныгы бакыт, кызым. Мунугу мен сөзүмдү эстеп кал, жана жазып ал, жана ушул сөздү кайтала. Кыздардын бардыгына мен ушул сөздү айтам. Кыздарым, мына мен айта турган сөздү эстеп калыңыздар. Чыныгы бакыт аял киши үчүн, чыныгы бакыт аял киши үчүн нике төшөгүндө гана жылмаят. Аял киши үчүн чыныгы бакыт нике төшөгүндө гана жылмаят. Башка учурдагы байланыш, башка учурдагы сезимге негизделген, балким бир түрткү, балким эң башты кандай гана болбосун, бул бакыт эмес. Бул тетирисинче кесепеттүү бир тарткылык, намысыңар ыдырайт. Андан өзүңөрдүн репутацияңар өлөт. Ата-энеңиздерге Аллах алдында наалат чаайт. Ата-энеңиздерге наалат чаайт. Дагы бир жолу айтам. Ата-энесине наалат алып келген кыз муну жашоодо оңобу десе, оңбойт. Муну жашоодо тозгон жалбырактай жашайт. Көрүнгөн жакта жашап, жалбырактын дарактан үзүлгөндөн кийинки өмүрү өтө кыска. Сиздердин дагы бактыңыздардын өмүрү мына ушунчалык кыска болот. Дарактан үзүлгөн жалбырак эчкимге кереги жок, даракка да кереги жок. Аны газан деп шыпырып салат. Өрттөсө андан чыккан газ аябай зыяндуу газ. Даже керек болсо сиздердин тозуп жашаган жашооңуздарда бирөөгө кесепет болуп калат. Ошондуктан эч качан азгырылбаңыздар, кыздарым. Бир өтүнүч. Бир жигит эмес, жарым жигит эмес. Атаңыздардын колтугунда жашаңыздар. Атаңыздар сиздерди турмушка берүүсүн ойлондуруңуздар, эгер ойлонбогон киши болсо. Ойлонсун. Сиздерди турмушка берсин, сиздерди жайласын. Андан кийин гана калган маселе. Ага чейин бул туура эмес маселе, кызым. Биринчиден муну бизге жазган жообуңузга Аллах ыраазы болсун. Мына ушундай өзүңүздөрдүн бир эрдигиңиздер менен ушул нерсени жаздыңыздар. Эми мына ушул нерсе сиздерге балким жөндөн берилип аткан жоктур. Ойлонуңуздар. Бул биздин башка элдин да өзүнө жараша бир наркы бар го. Биздин кыргыздар үчүн ар бир кыздын эсеби бар. Биз анчейин деле көп эл эмеспиз.
Биз үчүн ар бир кыздын эсеби бар. Жана ар бир кыз биз үчүн эне келечекте. Болгондо да таза идишти көтөргөн, таза жатынды көтөргөн эне болушу керек. Жана ал жерден келечекте бизди коргогон, карлыгыбызды камсыз кылган баатырлар төрөлүш керек. Биз аталар мына ушул жөнүндө ойлонуп кам тартабыз. Ошондуктан айгерим кызым, сен өзүңө бекем бол. Жана турмушта өзүңдү орнот, өзүңдү орнотууга ата-энеңди да чакыр. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз Айгерим деген кызыбыздын өтө олуттуу суроосуна жооп бердик. Эгер кимдерде ушундай маселелер болсо, биздин бул суроолорубуздан алган, бул суроолорго берилген жоопторубуздан пайдаланыңыздар. Жана мына ушул көрсөтүүнү башка бирөөлөргө да бөлүшүңүздөр, балким башка кыздарыбызга да ушул маселеде пайдасы тийип калар. Assalamu alaikum.